Бул биздин Акылай аттуу шайлоочубуз. Ал биринчи жолу шайлоого катышып, өзүнүн жарандык милдетин аткаруу үчүн келди. Ал эми эмне кылышы керек? Акылай шайлоо участогуна кирип, паспортун шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө берет. Андан соң Акылай манжасы боюнча идентификациядан өтөт. Эгерде аппарат Акылайды манжасы аркылуу таба албаса, анда ал бет түзүлүшү боюнча идентификациядан өтүүгө тийиш. Ал эми бардыгы жакшы ишке ашса, анда ага дүмүрчөк берилет. Акылай бул дүмүрчөк жана паспорт менен шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө барат. Алар паспорттагы маалыматтарды шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтар менен дал келерин текшерет. Эгерде жергиликтүү кеңештер менен кошо референдумда өткөрүлүп жатса, анда Акылайга 2 бюллетень берилет. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана байкоочулар шайлоочунун аркасынан байкап турушу керек. Ал арада Акылай эч ким менен сүйлөшпөшү керек жана ага эч ким 1,5 метр аралыкта жакындабоого тийиш. Добуш берүү учурунда Акылай белгини туура коюшу керек. Эгерде белги туура эмес жерге коюлса, анда урна бул бюллетенди эсептебей коюшу мүмкүн. Бюллетенге белги коюлган соң, Акылай автоматтык эсептөө урнасына келет. Пломба, тагарагы чапталуучу лента урнанын үстүңкү жана астыңкы бөлүмдөрү ачылбай турган абалда коюлууга тийиш. Бул урнага ашыкча бюллетендердин жана кагаздардын салынбагандыгына кепилдик берет. Акылай коюлган белги көрүнбөш үчүн автоматтык эсептөө урнасына бюллетенди арткы тарабы менен салат. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Акылайга жардам бербеши керек. Автоматтык эсептөө урнасы жарактан чыккан учурда шайлоо комиссиясы аны кошумча урнага алмаштырууга тийиш. Добуш берүүчү кабина менен автоматтык эсептөө урнасынын ортосундагы аралык 1,5 метрден ашпашы керек. Бул шайлоочулар бюллетенди дароо урнага салып, купуялуулукту сактоо үчүн жасалат. А бул актан жана ал байкоочу. Карасаңыз, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ага видео тартууга тыюу салууда жана аны участоктон чыгарып салууга аракет кылып жатат. Мыйзамга ылайык, актан участоктун айланасында ары-бери эркин жүрө алат. Сүрөт жана видео съемка жүргүзө алат жана добуш берүү процессине байкоо жүргүзөт. Актан мыйзам бузуулардын болуп кетпешине көз салат. Анын эң негизги максаты шайлоонун таза жана ачык айкын өтүшү. Акылай автоматтык эсептөөчү урнанын жанында шайлоочулардан башка эч ким болбошу керек экендигин билет. Эгерде кимдир бирөө шайлоочунун бюллетенин көрсө, демек бул шайлоочуга басым жасалышы, добушун сатып алышы ыктымал, анын тандоосуна таасир этиши мүмкүн дегенди түшүндүрөт. Добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу шайлоонун ачык айкын өтпөгөндүгүнүн эң негизги белгиси болуп эсептелет. Шайлоочулар жөн эле участокто боло алышпайт. Алар добуш берген соң кетиши керек. Участокто бир гана шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, милиция кызматкерлери жана байкоочулар боло алат. Акылай добуш берди жана жарандык милдетин аткарды.